Кутмандуу кечиңиздер менен эфирде Нур Ньюс маалымат программасы. Студияда Айганыш Туратбек кызы. Алгач бүгүнкү чыгарылыш менен таанышып алыңыздар. Кыргыз-тажик чегарасында кайрадан чыр чыкты. Анда тажик жарандарынын такталбаган аймакка айыл чарба иштерин жүргүзгөнү себеп болгон. Нокатта балдар арасында мушташ болуп, унаа талкаланды. Окуя боюнча 90 адам суракка чакырылды. Парламент Койташ окуясы боюнча мамлекеттик комиссиянын корутундусу талкууга чыкты. Анда укук коргоо органдарынын айрым кызматкерлери менен жетекчилерине укуктук баа берүү, Атамбаевди коргоп жүргөн бир катар депутаттарга саясий баа берүү камтылган. Ош шаарында көрүстөндүн ордуна көп кабаттуу үйдүн курулушу элдин нааразычылыгын жаратты. Дүйнөдө алгачкы жолу электр энергия менен уча турган учак абага көтөрүлдү. Кыргыз-тажик мамлекеттик чегарасында абал туруктуу. Бул тууралуу чегара кызматынан билдиришти. Кечээ Баткен районуна караштуу Миңбулак калктуу конушунда Такталай элек тилкеде Тажикстандан жарандары 6 трактор менен жерди түздөп, айыл чарба иштерин жүргүзө башташканы маалымдалган. Кыргыз чегарачылары ал жерге барып, Такталай элек жерде ишти токтотууну талап кылышкан. Бирок коңшу республиканын тургундары бул талапты аткаруудан баш тартышкан. Натыйжада эки тараптын чегарачылары жергиликтүү бийлик өкүлдөрү чогулуп, делимитация жана демаркация боюнча өкмөт аралык комиссия чегара сызыгын аныктап бергенче иштерди токтотуу чечими кабыл алынган. Тажик тарап айыл чарба техникасын кара аймагынан алып чыгып кетти деп билдиришти чегара кызматынан. Тажик тарап окуя тууралуу расмий маалымат бере элек. Кыргызстан менен Тажикстандын чегарасынын узундугу 970 чакырымдан ашат. Анын 55%га жакыны Такталай элек. Социалдык тармактарда Ноокат районунда атчан жигиттер унаанын айнектерин талкалаган видео турады. Окуя жаңы Ноокат айыл өкмөтүндө болгонун аталган айыл өкмөттүн башчысы Надирбек Рузалиев тастыктады. Анын айтымында окуя кечээ 11 декабрда болгон. Ага ылайык Катталтал жана Жанданма айылынын балдары чыр маселени чечүү үчүн жолугушкан. Ошол кезде Жанданма айылынын балдары Катталтал айылынын балдарын сабап коюшкан. Айылда улак тартыш болуп жаткан. Сабалган балдар ошол жерге барып, айылдаштарын топтоп, кайра аларды сабаган балдардын үйүнө барышыптыр. Хундай Портер унасында сабаган балдардын бирөөсүнүн атасы бара жатса, анын унасын айнегин сындырып салышкан. Бирок эки тарап тең элдешти, деди Русалиев. Учурда чыр чыгарган балдар кармалып, териштирүү иштери жүрүп жатат. Окуя боюнча милицияга жалпы 5 арыз келип түшкөн. Арыз ээлери унасы талкаланып, материалдык зыян тартышканын жана денесинен жаракат алышканын айтып кайрылышкан. Суракка 90го жакын адам чакырылганын, тергөө иштери уланууда. Бүгүн парламентте 7-8 августтагы Аламөдүн районуна караштуу Койташ айылындагы окуя боюнча мамлекеттик комиссиянын корутундусу талкууланды. Комиссия мүчөсү депутат Тынчтык Шайназаров окуяны иликтөө тобу бүтүм объективдүү болушун камсыз кылууга болгон күчүн жумшаганын билдирди. Ал үчүн жумушчу топ 7-8 августка катыштыгы бар дээрлик бардык жарандар, укук коргоо кызматкерлери, журналисттер менен сүйлөшүү орун алганын, анткени менен окуяга түздөн түз тиешелүү болгон Жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкина, Асель Кодырановалар комиссия менен кызматташуудан караманча баш тарткандарын кошумчалады. Чечимде укук коргоо органдарынын айрым кызматкерлерине, жетекчилерине укуктук баа берүү, Атамбаевди коргоп жүргөн бир катар депутаттарга саясий баа берүү камтылган. Ошондой эле Альфанын кызматкери Үсөнбек Ниязбеков Атамбаевдин жана анын жан сакчыларынын огунан каза болгон деген бүтүм чыгарышкан.
Бүгін жогорку кеңеште Кой Таш окуясын иликтеген мамлекеттик комиссиянын жыйынтыгы каралды. Баяндаманы комиссиянын мүчөсү депутат Тынчтык Шайназаров жасап, ал август айында Кой Таш айылында орун алган кырдаалды объективдүү изилдөө максатында өкмөттүн буйругу менен мамлекеттик комиссия түзүлгөнүн айтты. Комиссия УКМКнын ИИМдин Саламаттык сактоо министрлигинин окуяга түздөн түз катышкан кызматкерлеринин маалыматын угушкан. Мындан тышкары массалык маалымат каражаттарына жарыяланган маалыматтар изилденген. Ошондой эле Кой Таштын тургундары менен жеринде жолугушуулар болгон. Бирок окуянын түздөн түз катышуучулары болгон депутат Ирина Карамушкина менен Асель Кодуранованы укканга мүмкүн болгон эмес. Анткени алар чакырууларды жоопсуз калтырышкан. Шайназаровдун айтымында Атамбаев жана анын тарапташтары Бишкекте митинг уюштуруп, башаламандык жаратып, күч менен бийликти басып алуу аракеттерин көрүп, коомчулукка ачык чакырык ташташкан. Альфа кызматкерлери темир торду ачууга аракет кылып жаткан мезгилде Атамбаев жана анын сакчылары ок атуучу куралдан аларга карай ок чыгарган. Ошондон кийин гана оор калкандары бар резервдик топ темир торду бузуу процессинде октон тосуу үчүн негизги топко кошулууга аргасыз болгон. Альфа кызматкерлери оор калкан менен тосуп темир торду бузуу ишин улантышып жатканда Атамбаев жана анын сакчылары Альфа кызматкерлерин токтотуу үчүн 3-чү кабаттан ок чыгарууга атайын даярдалган орундан таамай мээлеп 3 адамды жарадар кылышкан. Анын ичинде Альфа жетекчисинин орун басары полковник Язбеков октон жаракат алып, кийин ооруканада көз жумган. Депутат Тазабек Икрамов Кой Таш окуясына укуктук баа берүүдө акыйкат иликтөө жүрдү делгени менен айрым көрүнүштөргө маани берилбей калганын айтат. Бардыгына мыйзам бирдей болуш керек да. Жөн гана жаран, эгер бир жерде уруш чыккан жерде болбосун, эгерде ошол жерде гана карап турган болсо, же болбосо керек болсо ошол жерде ажыраткан болсо дагы ал сөзсүз түрдө сот жогуна тартылат. Соучастник болупчу. Анан бүгүнкү күнү ал жерде биздин аскер кызматкери өлүп атса, милиция кызматкери бүгүнкү күнү инвалид болуп атса, ошол жерде аралашып жүргөндөр, ошол жерде солдаттарды жакалап кармап жүргөн адамдар бүгүнкү күнү ачыкта жүрөт дагы ошо ыйык трибунадан чыгып туруп ушундай бир кайра дагы элдерди козутуу, же болбосо туура эмес маалыматтарды кайра элдерге жеткизгенин ушунчалык мындай өкмөт тараптан, күч орган тарабынан жөн гана карап турганын мага таң калтырды да. Мамлекеттик комиссия Кой Таштагы кырдаалда каза тапкан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкери Үсенбек Ниязбеков Атамбаевдин жана анын жансакчыларынын огунан каза болгон деген бүтүм чыгарышкан. Мындан тышкары окуя боюнча иштеген топ мурдагы президент бийликте турган мезгилде жасаган коррупциялык иштери үчүн акыры жазаларын билип, коомчулуктун башын айлантууга, аймактар аралык бөлүнүүгө алып келүү менен мамлекеттин аброюн түшүрүп, бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп эсептейт. Айтымдарында андагы жоопкерчилик толугу менен Атамбаев менен анын тарапташтарында турат. 2019-жылдын 8-июнунда 6-ай медиа форум имаратынын алдында коррупцияга каршы реалдуу күрөш үчүн ураны менен митинг өткөрүлүп, мындан Атамбаев Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын эл алдында шылдыңдоо менен аларды чимкирик парламент деп атаган. Атамбаев жана анын тарапташтары акырындык менен 2019-жылдын июнунан тартып радикалдуу чараларды жасоого өтүү менен өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалды туруксуздаштыруу үчүн аракеттерди көрүп, анын ичинде региондор аралык душмандашуунун отун жагышты. 2019-жылдын 27-июнунда Кой Таш айылында болгон пресс-конференция учурунда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Карамушкина, эгерде бийлик биздин кайрылуубузга көңүл бурбаса, биз аянтка чыгабыз жана ошол жерде бардыгы жөнүндө айтып беребиз. Биз ошол жерде чыгып сүйлөгөнгө укугубуз бар. Тилекке каршы бул 3-чү жолу бизге сабак болуп калышы мүмкүн. Күч түзүмдөрү мурда болгон бардык каталарды билишет жана эч кандай курмандыктар болбойт деп ишенем деп айткан. Комиссия мүчөлөрү Кой Таштагы окуядагы адам өлүмүн, жай тургундардын жабыркаганын, келтирилген зыяндарды эске алуу менен прокуратуранын, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүнүн, УКМКнын, Ички иштер министрлигинин жоопкерчилиги каралсын деген чечимге келишкен. Ал эми укуктук баа берүү башкы прокуратурага жүктөлгөн. Комиссиянын мүчөлөрү
бардык болгон фактыларды эми бир эле мүчө эмес, ал жерде бир нече мүчөлөр коомдук уюмдардан, депутаттардан, саясий ишмер инсандар кошулган. Булар менен бардыгы бирдиктүү бир мындай чечим кабыл алышкан. Мен ойлойм, аны биз кандайдыр бир мындай астына ала бир нерсени айткандан алыспыз, бирок чекитти сот коюш керек. Болгону биз ошол жерде болгон фактыларды отражать этилип көрсөтүлдү. Менин оюмча комиссия өз ишин объективдүү, мындай эч жака тартпастан мыйзамга таянып чыгарыш керек. Сентябрь айынын башында түзүлгөн мамлекеттик комиссия Кой Таш окуясын дээрлик 3 ай бою иликтеген. Комиссиянын корутундусу 1 саат окулду. Анда кырдаал 3кө бөлүнүп каралып, окуя кандай болгону тууралуу башынан аягына чейин хронология көрсөтүлгөн. Ошондой эле күнөөлүү адамдардын жоопкерчилиги айтылган. Анархан Алтымышева, Равшан Тойчиев, Нурньюз, Бишкек. Ош шаарындагы көрүстөнгө курулуш жүргүзүүгө тургундар нааразы. Бул убакка чейин Шакиров көчөсүнүн боюндагы көрүстөндүн ордуна көп кабаттуу үй курулары айтылган. Бирок жерди казуу иштерин жүргүзсө, жер алдындагы сөөктөр чыгышы мүмкүн дешет жергиликтүүлөр. Андан сырткары ден соолукка да зыяны тиет деп кооптонушуда. Ал эми санапет көзөмөл кызматы курулуш жүргүзөрдөн мурун атайын экспертиза жүргүзүү керек дешет. Шаар тургундарынын нааразычылыгы кезектеги материалда. Манжандатка аймактык башкармалыгынын башчысынын орун басары Жылдызбек Сактанов ТМЖ каналына берген маалыматында Аскар Шакиров көчөсүндөгү дал ушул мүрзөнүн ордуна Ош шаардык мэриясынын ипотекалык көп кабаттуу үйү курула турганын айткан. Мындай маалыматты уккан Шакиров көчөсүнүн тургундары нааразычылыгын билдирип чыгышты. Ошо мугалимдерге, медицина кармактарына, бюджеттик ишканаларга ошондой үй салынат. Элдерибизге түшүндүрүш иштери жүргүзгөнбүз, имамдан уруксат алганбыз. Санитарный станция, санитарный көз караш боюнча ал жерге специалисттер келет дагы өздөрү баягы сөөктөрүн казып алат. Бул жерге олорго эч ким кирбейт, только специалисттер иштейт. Как это понимать? Мэр говорит, что ваш не мусульманин, что ли? Бул көрүстөнгө акыркы жолу адамдын сөөгү мындан 50 жыл мурун коюлган. Андагы мүрзөдөгү сөөктөр казылса, зыянын тийгизиши мүмкүн деп жашоочулар кооптонуп жатышат. Бул жерде биздин жайгашкан домго бул көрүстөн өтө жакын болгондуктан биздин домдо жашоочулар бардыгы эле бузулушуна каршы. Себеби көрүстөндү чукуп баштаганда эле ар кандай оорулар же вирустар чыгышы мүмкүн. Ошондуктан биздин домдо жашоочулар бардыгы бул көрүстөндүн бузулуп, көп кабаттуу үй курулушуна өтө каршы да. Сизди деле, бизди деле, кимдин болсо да ата-энеси, атасы, апасы жатат деп нерде? Билген билбеген менен. Биз, конечно, каршыбыз. Эми Мынерде азыр ачып, буягды бузуп, буяк менен бана ар кандай жыттанышты баштайт. Не болсо да кабырстан го. Жашоочулардын кооптонуусуна эч кандай себеп жок дешет Ош шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө кызматы. Алардын айтымында жер астына коюлган сөөк 25 жылдан кийин гана рекультивация жана профилактикалык иштерди жүргүзгөндөн соң жашоочуларга эч кандай кооптуулук жаратпайт. Аталган кызматтан белгилешкендей, көп кабаттуу үй курууда биринчи жер тилкени жашылдандыруу же паркка айландырып, андан соң гана үй түптөсө боло турганын билдирет. Казып алгандан кийин сөөктөрдү алып барып эле кайрадан эле ошол жана биздин борбордук похоронный бюро дегенибиз бар го, борбордук милиция мазарга ошол жерге алып барып кадимгидей эле мусулманчылыктын жолун сактоо менен эле сөөктөрдү алып барып кайрадан көмөт. Анан топурактардын баарын тазалайт, тазалап дезинфекцияланат. Топурагы лабораториялык текшерүүдөн өтөт. Анын лабораторияда кандай микробтор барбы жокпу, же бир зыяндуу химиялык заттар барбы жокпу текшерип беребиз биз бардыгын. Анан эгер ошондой жыйынтыктары жакшы чыккан болгон болсо, мыйзам жол берет бузганга. Көрүстөнгө жакын жашаган тургундар арыз менен кала бийлигине кайрылабыз деп камынып жатышкан. Бирок Ош шаардык ипотекалык курулуш башкармалыгынын башчысы Кутманалы Абдрахман уулу жашоочуларды санаркабоого чакырат. Анткени көрүстөндүн ордуна көп кабаттуу үй курулат деген эч кандай чечим чыккан эмес. Мындан улам мэрия үй курууну пландабай эле турат. Эгер кала бийлиги үй тургузгусу келсе, жашоочулардын пикири сөзсүз эске алынат. Бул жерде эч кандай бир мындай орусча айтканда паника кылууга же башка кылууга эч кандай негизи жок. Эгерде андай чечим кабыл алынса, биринчи кезекте
ошол жердин тургундары, ошол аймактын жашоочулары менен макулдашылып, мыйзам чегинде иш алып барылат. Андай бүгүн чечим дагы, андай бир маселе дагы жок. Анда аймактык башкармалыктын сөзүнө кандай пикириңиз? Аймактык башкармалыкка мен айтып атам, мурунтадан баштап эле бүт 12 аймактык мурун аймактык кеңештер болчу. Азыр аймактык башкармалыктын өкүлдөрү менен иштеп, кайсыл жерге үй курса болот деген изилдөөлөр, үйрөнүүлөр бар. Көрүстөндүн жери мэриянын балансында, маалыматтар боюнча документтерде мүрзө деп көрсөтүлгөн эмес. Айта кетсек, мүрзөгө акыркы сөөктү койгондон кийин 30 жылдан соң жабылат. Дин кызматкерлери белгилегендей, көрүстөн өтө эле эски болсо, жерин пайдаланса болот. Ал эми калаада буга чейин да мүрзөлөрдүн ордуна курулуш курулуп кеткен жайлар бар. Бактыгүл Мирадилова, Адилет Нышанбаев, Нурньюз. Өз үлүшүнө ээ боло албаган акционерлер нааразычылыгын айтып чыгышты. Ош шаарындагы мурунку автобекетке өмүрүн арнаган кызматкерлер маалымат жыйын беришти. 1998 жылы акционердик коом болуп түзүлгөн автобекет жалпы коомдун мүчөлөрүнө эмес, жеке адамдын менчигине айланганын билдиришүүдө. Даттанып келген жарандар бул убакка чейин 100 жолу соттук процесс өткөнүн, бирок бир тараптуу чечим чыкпаганын айтышууда. Маселенин чоо жайына Даткаш абдан токтолот. Канча баба алыппын элдер тыйын деп канерча кеткендер биз ушул жерде 67 сом 70 сом үчүн канет алып. Мына мынтип массалык маалымат каражаттарына даттануусун айтып олтургандар автобекеттин мурунку кызматкерлери. Алардын айтымында автобекетке 20 жыл эмгектенген болсо, катарында мураскерлер да бар. Чогулгандар эң көп акцияга ээ болгон Чынара аттуу жаран башкалардын да үлүшүнө ээлик кылып алганын айтышууда. Ыдырысова Чынара өзү пайдаланып жүрөт. Акционерлерге бир тыйын дагы дивиденд төлөп берген жок. Өзү пайдаланып, өзү сатканын сатып, ар мэрияга 15 соток жерди мэрияга 7 миллионго сатып, анын пулун дагы алып, акционерлерге бир тыйын бөлүп берген эмес. Бүгүнкү күнү дагы ал эге болуп, жерди тосуп алып, башка акционерлерди киргизбей, өзү алдынча жалгандан көз акитти жасатып алган. Бир мисал үчүн көз акитти жасатыш үчүн акционерлердин бардыгынын макулдугу болуш керек эле. Ош шаарындагы Навай көчөсүнө жакын жайгашкан жердеги мурунку автобекет 1998 жылы акционердик коом болуп түзүлгөн. Ошол убакытта бардык иштеп турган жарандарга автобекет бирдей бөлүштүрүлгөн дешет даттануучулар. Убакыттын өтүшү менен өз үлүшүнө ээлик кыла албай, айласы түгөнүп, маалымат жыйын өткөрүүгө аргасыз болдук дешет. Алардын айтымында акционерлердин саны башында 100 болсо, бүгүнкү күндө бир топ көбөйүп кеткен. Ал эми 100 адамдын үлүшү бир туугандарга гана кызмат кылып жаткан айтылды. Калптан мен жакшы төлөйм, мен жакшы иштетем деп ушу күнгө чейин Ыдырысова Кубат, Ыдырысова Манас, Ыдырысова Кайназар деген ага өлкөлөр менен топтолуп алышып, ар дайым элди бөлүп жарып, жаңыдан өзү 100 эле адам акционерный общество болгонбуз. Алар бөлүп жарганда бул жерде Акимбаева деген жердеши болгондуктан да 40 акционер кошуп койгон. Ону биздин согласование же башкасы сураган эмес. Бир убакта жүргүнчүлөрдүн ар кайсы багытка кетүүчү жайы бүгүнкү күндө ээнсиреп турат. Эски автобекеттин дээрлик баарын ээлеп алды деп айтылып жаткан Чынара аттуу жаранды издеп барып, бирок таба алган жокпуз. Кол телефон аркылуу байланышканыбызда жогорудагы айтылган дооматтардын баарын четке какты. Ал мындай да эми, мен ал жерде автобекетте бир жагынан директор эмесмин. Мен акционермин, курстун акционер катарымын. Ошо 43% кандай болсо мен да ошондой элемин. Мен ол жерди алып иштесем, мен ошол күнгө караштуу ошодон жерди арендага алып иштеткенмин. Мен ал жерде директор дагы, главный бухгалтер дагы эмесмин. Мен келсем ошол катары диспетчер, кассир болуп иштегенмин. Ошол акцияны сатып алгам акчама. Алар да сатып алган. Анан мэрияга бөлүнгөн боюнча мен ал боюнча эч түшүнүгүм да жок. Мага ал акча деле карабайт, мага эч ол боюнча мага эме жок да. Текшерсе да жок. Онун ал жактан текшерсе көрсөңүздөр менин фамилиям деле жок. Бул чогулгандардын чуулуу маселеси бүгүн эле пайда болгон жок. Ушул күнгө чейин 100 жолу сотко кайрылганы менен андан кийин майнап чыккан эмес. Эми үлүшүнө ээлик кыла албай жаткандар өлкө башына чейин кайрылууну көздөп жатышат. Даткаш абдан Актилек Акылбек уулу, Нурньюз. Эми кезек чет элдик кабарларда. Грузияда парламенттен эшигин тоскондорду полиция кармап кетти.
Бразилиянын президенти ракка чалдыкканын айтты. Дүйнөдө алгачкы жолу электр энергия менен уча турган учак абага көтөрүлдү. Алдыда ушул жана башка чет элдик кабарлардан кененирээк. 11 декабрда АКШнын Баграмдагы негизги аба базасындагы кош жардырууда 1 киши каза болду. Ал эми жаратылгандардын саны 90 кишиге жетти. Алардын арасында 5 грузин жоокери да бар. Бул тууралуу жергиликтүү жетекчилер жана НАТОнун өкүлдөрү билдирди. 5 жоокери жаратылганын Грузиянын коргоо министрлиги да ырастап, алардын жарааты жеңил болгондуктан ооруканага жаткырылбаганын кошумчалады. Аскердик база жайгашкан Парван провинциясынын губернаторунун басма сөз катчысы Вахид Шахкар жардыруудан кийин 30 мүнөттөй атышуу болгонун, кол салгандар базага кирүүгө аракет кылышканын айтты. Аскердик базадагы кол салуу үчүн Талибан кыймылы жоопкерчилик алды. Бул тууралуу талиптердин өкүлү Забихулла Мужахид билдирди. Кош жабуул АКШ Афганистандагы 18 жылдык согушту токтотуу максатында Талибан кыймылы менен тынчтык сүйлөшүүлөрүн жанданткандан кийинки учурга туш келди. Грузия парламентинин алдындагы акция учурунда полиция 12 адамды, анын ичинде оппозициялык Жаңы Грузия партиясынын лидери Георгий Вашадзени кармап кетти. Алар күч органдарынын талаптарына баш ийбегендиги жана майда бейбаштык кылган үчүн кармалганын Ички иштер министрлиги билдирди. Акцияга чыккандар 19 талапкердин жогорку сотко тандалуусуна каршылык билдирип, парламент имаратына кире бериш эшиктерди тосууга аракет кылышкан. Алар талапкер судья кезинде бийликтин айткандан чыкпаганын белгилеп жатышат. Буга чейин бир Грузияда шайлоо системасын өзгөртүүнү мөөнөтүнөн эрте парламенттик шайлоо өткөрүүнү талап кылган митингдер өткөн. Кошмо Штаттары жана Евро биримдик грузин өкмөтүн жана саясий партияларды тынч жана сый диалогго чакырып келет. Казакстанда Ислам мамлекети террордуктоонун катарында Сириядагы согушка катышкан деп айыпталган 14 казакстандык 8 жылдан 14 жылга чейинки мөөнөттөргө эрктеринен ажыратылды. 29 ноябрдагы отурумда прокурор аларды 10 жылдан 17 жылга чейин соттоон өтүнгөн. Соттолгон жарандар 25 жаштан 50 жашка чейинки куракта. Алар быйыл жыл башында башка жүздөгөн казакстандыктар менен бирге атайын операциянын алкагында Сириядан алынып келинген. Ноябрда Казакстандын улуттук коопсуздук комитети Сирия менен Ирактан 824 адам, анын ичинде 547 бала кайтарылганын билдирген. Мекеменин маалыматына караганда жакынкы чыгышта кичинекей балдарды эсептебегенде Казакстандан 100гө жакын жараны бар. Украинадагы эл кызматчысы партиясынын депутаты Андрей Богданец парламенттеги мушташтан кийин ооруканага жаткырылды. Бул тууралуу анын кесиптеши Евгения Кравчук Фейсбуктагы баракчасына жазды. Анын айтымында Богданец мээси чайкалган болушу мүмкүн деген кооптонуу бар. Эл кызматчысынын депутаты 11 декабрда Эркиндик фракциясынын депутаты Эдуард Леонов менен жогорку Радада айыл чарба жерлерин менчиктештирүү маселеси каралып жатканда мушташа кеткен. Эркиндик фракциясы жерди менчиктештирүүгө каршы болуп келатат. Бийликтеги эл кызматчысы партиясы билдирүү таратып мушташты мыйзам чыгаруу ишин изгүлтүккө учуратууну парламенттеги абалды бузууну көздөгөн атайын уюштурулган чагым деп баалады. 13 ноябрда Украин мыйзам чыгаруучулары айыл чарба жерлерин сатуу тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырышкан. Бирок мындай кадам жерлерди чет элдиктердин сатып алуусуна жол ачат деген чочулоо да бар. Бразилиянын президенти Жаир Болсонару террор агоорусу менен жабыркап калганынан шектенет. Бул тууралуу ал президенттик резиденциянын алдына чогулган журналисттерге берген маегинде билдирди. Мен активдүү жашоо образын жактыргандыгыман өмүрүмдө көп ирет балык уулоого чыктым. Ашыкча күнгө какталган учурларым да көп болду. Ошондон улам учурда террор агына чалдыктым окшойт, деди Болсонару. Бразилиянын мыйзамына ылайык, эгерде президент каза болсо, анын ордун вице-президент ээлейт. Болсонару Бразилиянын аскердик госпиталына барып көрүнүп турат. Мурдагы жумада текшерүүдөн өткөн соң президенттин ашыкча чарчагандыгы айтылып, өлкөнүн түндүк чыгышына болгон сапары жокко чыгарылган. Канаданын Британиялык Колумбия провинциясында дүйнөдө алгачкы жолу электр энергия менен уча турган коммерциялык учак абага көтөрүлдү. Бул тууралуу Haba Air Seaplanes компаниясы билдиргенин РИА Новости жазып чыкты. Учакты Түндүк Америкадагы гидроучак өндүргөн Haba Air авиакомпаниясы электр авиация тармагындагы Magnix компаниясы менен биргеликте иштеп чыккан. Бүгүн компания дүйнөдө алгачкы жолу электр энергия менен уча турган коммерциялык учак абага көтөрүлгөнүн билдирди. Эртең менен Ричмонд шаарында 6 орунга ылайыкташылган кыймылдаткычынын күчү 750 ат күчүнө барабар учак асманга көкөлөдү. Бул ачылыш авиация тармагындагы 3-доорунун башталышы болду деп айтылат маалыматта.
11 декабрда рынокко чыккандан баштап Сауд Аравиядагы мунай газын чыгаруучу Сауди компаниясынын акциясы 10% өстү. Баалуу кагаздардын баасы буга чейин $8,5 түзүп, соодага чыккан биринчи күнү эле $9,39 чейин көтөрүлгөн. Компаниянын рыноктогу капиталы $1,88 триллион жеткен. Ушундай көрүнүш менен Сауди компаниясынын акциялары дүйнөдөгү эң кымбат Apple компаниясынан ашып түшкөн. Bloomberg аналитикалык порталынын маалыматы боюнча, америкалык Apple корпорациясынын капиталы $1,19 триллион түзөт. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековдун Абу-Дабинин Мураскер ханзадасы, Бириккен Араб Эмираттарынын куралдуу күчтөрүнүн башкы командачысынын орунбасары Мухаммед бин Заед Аль Нахаян менен расмий жолугушуу аземи бүгүн Абу-Даби шаарындагы Каср Аль Ватан сарайында болду. Президент Сооронбай Жээнбеков Бириккен Араб Эмираттарына кечээ 11 декабрда Мухаммед бин Заед Аль Нахаяндын чакыруусу менен барган. Ардактуу кароол тизилип, Кыргызстан жана Бириккен Араб Эмираттарынын гиминдери жаңырды. Андан ары тараптар кеңири курамдагы сүйлөшүүлөрдү өткөрүшүп, президент Сооронбай Жээнбеков жана Мураскер ханзада Мухаммед бин Заед Аль Нахаяндын чаккан курамда эки тараптуу кызматташуу маселелери талкуулашты. Мындан сырткары бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлду. Ош шаарында 30 дана желим бөтөлкөлөр үчүн атайын урналар орнотулат. Бул тууралуу шаардык мэриядан кабарлашты. Маалыматка караганда, урналар Кызыл Ай коому тарабынан айлана чөйрөгө кам көрүү багытында шаар үчүн белек катары берилген. Берилген урналар Сулайман Тоо, Амир Темур, Курманжан Датка муниципалдык аймактык башкармалыктарына бөлүнүп берилген. Мындан тышкары эс алуучу жайларга, калк жыш жайгашкан аймактарга да орнотулат. Кыргызстанда 12 декабр жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнүн урматына адабият күнү катары белгиленет. Бул күнү өлкө аймагында түрдүү иш-чаралар уюштурулду. Ал эми дал ушул күнү Түркиянын Борбор калаасы Анкара шаарынын Кичи Өрен аймагында залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун атындагы Сейил бактын жана анын айкелинин ачылыш аземи өттү. Айкелди жергиликтүү түрк айкелчилер даярдаган. Улуу жазуучунун туулган күнүнө карата уюштурулган бул иш-чара 1 жылдан бери Анкара шаарынын мэриясы жана Анкарадагы Кыргызстандын элчилиги тарабынан даярдалган. Чыңгыз Айтматовдун түрк тилине которулган Ак кеме жана Кызыл жолук жалжалым повесттери Түркиянын билим берүү министрлиги тарабынан бекитилген 100 классикалык чыгарма тизмесине кирген. Түрксой эл аралык уюму 2018 жылды Чыңгыз Айтматов жылы деп жарыялаган. Ушундан улам Түркиянын ар тарабында жазуучуга арналган бир канча иш-чаралар өттү. Стамбул шаарында жазуучунун айкели орнотулган. Мындан тышкары Түркиянын чоң шаарларында Айтматов атындагы көчөлөр, маданий борборлор жана сейил бактар бар. Измир шаарында Чыңгыз Айтматов атындагы лицей ачылган. Азаттыктын белгилүү журналисти маркум Уланбек Эгизбаевке Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыгы ыйгарылды. Күбөлүгү жана төш белгиси 12 декабрда Бишкектеги Улуттук опера жана балет театрында Уланбектин жакындарына тапшырылды. Ошондой эле жаштар сыйлыгы Айсулуу Тыныбековага, Адилет Токтогуловго, Акжол Дооронбек уулуна, Арзымат Журоевке, Дастан Жапар уулуна, Нурсултан Курбановго жана башкаларга берилген. Чыңгыз Айтматов атындагы жаштар сыйлыгы өкмөттүн 2000 жылдын 23 августундагы токтому менен негизделген. Уланбек Эгизбаев 2018 жылы Ысык көлдө сууга чөгүп каза болгон. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Нур ТВнын мобилдик репортеру өз ишин улантууда. Мында коомдо болуп жаткан окуяларды, көйгөйлөрдү эфир аркылуу жеткирүүгө мүмкүнчүлүгүңүз бар. Ал үчүн 0553 53 0005 WhatsApp номери сутка бою кызматта. Биздин эфир сиздер үчүн гана иштемекчи. Бүгүнкү күнгө арналган жаңылыктар мына ушуларды түздү. Эфирди интернет-ньюс маалымат программасы улайт.